الذي خلق الموت والحياة يبلغكم أيكم أحسن عملا وخلق Урматтуу Москва жана жалпы Россия шаарындагы айдоочулар такси тармагында эмгектенген мекендештер. Эгерде сиздер мыкты жана ишеничтүү такси парк издеп жүрсөңүздөр, анда сиздерге Белес паркын сунуштайбыз. Белес паркынын өзгөчөлүктөрү: парктын комиссиясы болгону 1%, 24 саат бою сурооңузга жооп берип, кызматыңызда болот. Жана 24 саат бою өз иштеген акчаңызды каалаган убакта эч кандай тоскоолдуксуз чечип аласыздар. Эгерде сиз дагы да толугураак маалымат алам десеңиз, анда экрандагы номерлерге чалып жазыңыздар. Белес паркы кызматыңыздарда. Ушундай учурда бири-бирибизге кайдыгер болуп унчукпай койбой айтышыбыз керек деп ойлойм. Фатима Сыдыкованын сөздөрүн толугу менен колдоп кошуламын. Бирөөнүн гүлдөй болгон көзүн карегиндей кастарлап чоңойтуп аткан кызын ошончолук зөөкүрдүк менен ыплас иш аракети менен өмүрүн кыйганы акысы жок эле. Негизи адам заты бири-бирине зулумдук көрсөткөнү акысы жок. Жалпы аял затына, жаш кыздарга, жаш балдарга ошол зомбулук, зөөкүрдүк, ыплас иштерди кылган, педофилия кылган мыкаачыларга, айбандарга чындыгында мыйзам колдоп өлүм жазасын киргизсе, бар болбосо да көпчүлүк жараныбыз колдойт деп ишенем. Ошонун арасында мен да колдомокмун да. Мына ушундай кылган кылмышы үчүн ушундай өлүм жазасына тартылып, өлтүрүлдү деп элдин астына чыгарып берсе, балким ошол айбандар барып азайып, балким тез убакыттын ичинде жоголуп кетишет. Анткени алдыгы айбанды камап койсо, ал адам эмес да, айбан да. Аны камап койсо, ал өкмөттүн акчасына курсагын тойгозуп, срогун өтүп чыга берет. Чыккандан кийин ошол кылмышын кайталабайт деген кепилдик жок. Ошондуктан өлүм жазасын киргизип беришсе, аябай эле сонун болмок. Күн ара жаңылыктарда чындыгында зомбулукка кабылгандарды аябай көп көрүп атабыз. Көп аялдар зомбулукка кабылып атат. Жаш балдарды педофилия күчөп жатат. Зөөкүрлөр көбөйүп атат биздин коомдо. Ал эркек, ал коргош керек, бирок ал кордоп жатат да. Балким өлүм жазасы кирсе, ошол нерсе тыйылат. Ушундай коркунучтуу кездебиз, кыз киши эмес, уул балдарыбызга коркуп калган кезде жашап жатабыз чындыгында. Кыздын ата-энесине сабыр, туугандар чындап эле ушул нерсени сураналы, өлүм жазасын биздин мыйзамга да киргизсин. Өлүм жазасын киргизсин бийлик. Биз тажадык. Жеке мен тажап кеттим. Кечке аялдар, жаш кыздар ушундай зомбулук. Качанкыга чейин уланат бул нерсе? Качанкыга чейин аял заты ушинтип корболуп өлүп кете бериш керек?
bunu menen kalmasın. Sıranam ben. Sıranam, dağ sıranam. Şimdi gidici otamaz mı? İstersin şu sesine. Sıvayılar bitirimi. Kamçıyak Taşıyıç, Sadır Japarov. Mına ушундай окуялар кайталангандын эле үстүндө. Жаш кыздарды өз билгендериндей зөкүрлөр мына зордогонуна жараша өлтүрүп, анын денелерин жанчып, каалаган жерлерин ыргытып, көмгөнүн көмүп ыргытып атат. Эмнеге ушуга чара колдонуп бериңиздер? Ушундай зөкүрлөрдү. Эн аталары кан жутуп атат. Биз ошон үчүн сиздерге өтүнүп суранып атабыз. Урматтуу Камчыyak Taşıyıç, элдин үнүн угуп коюңуз, биздин дагы, биздин ичибиз күйүп атат. Кан жутуп атабыз. Тамчыбыктай буралган 17деги кыз. 17деги кызды салып кетип ушундай өлүмгө биз канча күндөр издеп жүрөбүз тоо таштан. Аман жанын таап алабызбы деп. Бирок жанчылган дене өлгөн өлүктү таап кучактап кан жутуп атабыз. Ушуга жардам бериңиз. Сизден суранабыз биз. Жардам бериңиz бизге. Напаганда ушу бүгүнкү күндө азыркы таж жасоо, коюл иштери болуп атат. Элдин эң биринчи талабы ошо баланы чыгарып берсин. Ошо кармалды ошо баланы чыгарып берсин. Элдин ортосуна салалы. Мындай болбойт мындай. Элдин ортосуна чыгарып түрмөгө эмес, элдин ортосуна салсын. кичинекей кызды өмүрүн кыйган бул кандай айбан акмактар. Жок өздөрүн жоготуш керек. Ошону ортого салып берсин. Түрмөдөн эртең эле чыгат ал түрмөдөн. Элдин ортосуна чыгарып берсин. Мынакей бардын ушулар туугандары көзүдө кан жутуп отурат бардын. Эмнеге баары эле эме кылыш керек? Бүгүн биз ыйлап алсак, эртең дагы бирөө ыйлайт. Ушуну токтотуп бериңиз, чара көрүп бериңиз. Камалбасын, артылсын. Өлүм жазасына жазып бериңиз ушуну. Кызыңызды кандай кылып өттүрсө, ошондой өлүм жазасына жазып бериңиз ушуну. Өкүм чыгарып бериңиз, сизден суранам мен. Сентябрдын 30-у мына 5-тер чамасында азыр Айсулууну АКК Сапаров узатуу сыйнаты болуп турган экен. Бирок жалпыңыздардан эң биринчиден жалпы туугандарынан ата-энесине жараткан Алла сабыр берсин дейт. Жана ушул Айсулуунун жаткан жери жайлуу болсун. Бирок ар бир ушундай окуялар болуп кетпеш үчүн ушундай нерселерди алдын алуу максатында жана ушул жазаны күчөтүлсүн деген эң биринчи туугандарынын талабы ушул болуп турат. Aybanı çok kılsın. Aybanı çok kılsın. Anı canıyla kabap koymasın. Taş paramı çok atsın. Aysun'un kanday denesi kanday kıldı. Taşa denesi kanday kıldı. Oşan mı kaçını kılsın. Kılsın. Oşan taşıyıp kılsın eşek. Kılsın. Oşan asıranım. Kılsın. Bu dalaydı kılgan. Dalaydı kılgan. Eşek ayban kılgan oşan. Kılsın eşek. Kılsın dağı. Kılsın. Bu ayban bunu menen kalmasın. Sıranam ben. Sıranam. Dağ sıranam. Şimdi gidici otamaz mı? İstersin şu sesine. Sıvayılar bitirimi. Камчыyak Taşıyıç, Sadır Japarov. Мына ушундай окуялар кайталангандын эле үстүндө. Жаш кыздарды өз билгендериндей зөкүрлөр мына зордогонуна жараша өлтүрүп, анын денелерин жанчып, каалаган жерлерин ыргытып, көмгөнүн көмүп ыргытып атат. Эмнеге ушуга чара колдонуп бериңиздер? Ушундай зөкүрлөрдү. Эн аталары кан жутуп атат. Биз ошон үчүн сиздерге өтүнүп суранып атабыз. Урматтуу Камчыyak Taşıyıç, элдин үнүн угуп коюңуз, биздин дагы, биздин ичибиз күйүп атат. Кан жутуп атабыз. Тамчыбыктай буралган 17деги кыз. 17деги кызды салып кетип ушундай өлүмгө биз канча күндөр издеп жүрөбүз тоо таштан. Аман жанын таап алабызбы деп. Бирок жанчылган дене өлгөн өлүктү таап кучактап кан жутуп атабыз. Ушуга жардам бериңиз. Сизден суранабыз биз. Жардам бериңиz бизге. Напаганда ушу бүгүнкү күндө азыркы таж жасоо, коюл иштери болуп атат. Элдин эң биринчи талабы Ошо баланы чыгарып берсин. Ошо кармалды ошо баланы чыгарып берсин. Элдин ортосуна салалы. Мындай болбойт мындай. Элдин ортосуна чыгарып түрмөгө эмес, элдин ортосуна салсын.
Кичинекей кызды өмүрүн кыйган бул кандай айбан акмактар жок өздөрүнө болуш керек. Ошону ортого салып берсин. Түрмөдөн эртең эле чыгат ал түрмөдөн. Элдин ортосуна чыгарып берсин. Мынакей бардыңын ушулар туугандары боз үйдө кан жутуп отурат барды. Эмнеге бар эле эме кылыш керек. Бүгүн биз ыйлабасак эртең дагы бирөө ыйлайт. Ушуну чара көрүп бериңиз, чара көрүп бериңиз. Камалбасын, атылсын. Ölüm cezasına жазып бериңиz ушуну. Кызыбызды кандай кылып өлтүрсө ошондой ölüm cezasına жазып бериңиз ушуну. Өкүм чыгарып бериңиз, сизден суранам мен. Сентябрдын 30-у мына 5-тер чамасында азыр Айсулууну АКК Сапарга узатуу сыйнаты болуп турган учуру. Бирок жалпыңыздардан эң биринчиден жалпы туугандарынан ата-энесине жараткан Алла сабыр берсин дейли. Мына ушул Айсулуунун жаткан жери жайлуу болсун, бирок ар бир ушундай окуялар болуп кетпеш үчүн ушундай нерселерди алдын алуу максатында жана ушул жазаны күчөтүлсүн деген эң биринчи туугандарынын талабы ушул болуп турат. Dünya bolat, uşul emet çağıp, azap çekip, kanjıtı uşunday ilan atkan yerden gel yataş çekip getiriyor, бұл жақсыны өз тұтқанда. Ошол үйге андан көрө ушул жардам беришибиз керек. Ошол үйге кайрылышыбыз керек тұтқандарын. Анан эми баратканда өзүнүн ай бир нерсени өзүнүн тартиби бар. Баргандага чейин жаразага турдуңуздарбы? Камеки тартмай жок. Баратканда ошол жерден 7ден күрөгө топурак салыңыздар. Анан кайра кайтып келатканда бир туугандарым, кайтып келатканда сөйөк салынган машинаны ачып кетпейсиздер. Анан да эскертип коеюн, могу жаназага келген даалда дайыма башыңарда ак калпак болуп жүрсүн, ак калпак кийип жүргүлө. Şimdi ayollar olsa cılanglaş gelmey, жолуктарын салынып, маркумду ата неме чизип керек да, сыйлап, урматтап. Ошондуктан жана ак шапкаларыңыздарды, баш кийимиңиздерди өмө эскертүү кие жүрүңүздөр, макулбу? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو. На видео 17-летняя Айсулу Мукашева из села Барскон пропала 27 сентября. Она вышла из дома, сказав, что идет к подруге, но туда так и не дошла. Родные начали поиски и обратились в милицию, но заявление не приняли сразу. Благодаря знакомым были просмотрены камеры. На записях рядом с Айсулу заметили автомобиль Honda Stream. 29 сентября подозреваемого задержали. Выяснилось, девушку задушили и выбросили тело в воду. Экспертиза подтвердила факт насилия. Айсулу была старшей дочерью, у нее 2 младших братьев. В этом году она закончила школу. Подозреваемый, ранее уже задержавшийся за подобные преступления, заключен под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье убийства. Родные и общественность требуют справедливого наказания. Өтө өкүнүчтүү кабар. Мукашева Айсулу 3 күндөн бери изделип аткан 17 жаштагы тилекке каршы боом капчыгайынан сөөгү табылып отурат. Туугандарынын ата-энесине терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Жана ушуну кылган зөөкүр аяосуз жазасын алып, ушундай ишке барган зөөкүрлөргө керек болсо өлүм жазасын менен дагы жазалансын демекчибиз. Себеп дегенде айбан кылбаган ушундай ишти кылган зөөкүрлөр сөзсүз бул дүйнөдө да Кудайдын алдында дагы жооп бере турган күнүңөр келет. Бул нерсе менен эч кимге мындай ооз менен айтып бергис дагы окуя болуп турат. Анткени ар бирөөбүздө эже бар, карындаш бар, кыз бар, эне бар. Ошол себептен жалпыңыздар тең этият болуңуздар.
2025 жылдың 27 сентябрь күнү Жети Көз районунун Барскон айылынын тургуну 1985 жылы туулган арыз менен кайрылган. Арызында 2008 жылы туулган кызы М.А. аттуу кызы Каракол шаарына курбу кызыныкына барып келгенде чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жаткандыгын билдирген. Бул факты Жети Көз райондук ички иштер бөлүмүнүн маалымат электрондук журналына катталган. Текшерүүштөрү башталган. Текшерүүштердин жүрүшүндө алынган маалымат боюнча Кыргыз Республикасы Иштер министрликтин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгынын кызматкерлери жана Ысык-Көл областтык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иштердин натыйжасында 1984 жылы туулган АК аттуу жаран кармалган жана бул факты боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси менен адам өлтүрүү фактысы менен кылмыш иши козголуп, текшерүүштердин жүрүшүндө. Ассаламу алейкум туугандар. Азыр эле суук кабар уктук. 3 күндөн бери 2008 жылкы 13 жаштагы кыз Караколдон жоголгон. Бүгүн денеси табылыптыр. Боомдон табылыптыр. Машина тыгып алып келип зордуктап, өлтүрүп ошо жака кыргызып беришти. Менин да кызым бар да. Ошол менен тең кызым бар. Акбет азыр Өтсін мындай акылга сыйбай атам да, мындай адам баласы кантип ошого барат. Кенедейле мындай, кенедейле кыз кошулчу. Не болуп баратат адамзат түшүнбөйм. Сукана кармап, кесчү жерин кезип, таш параң кылыш керек анычы. Кичинекей кымындай кыз да. Ассаламу алейкум достор, мен адвокат юрист Шырдар Абдакапаров. Жанагы интернеттен көрүп атабыз, 17 жаштагы кичинекей кызды бир зөөкүр, буну мындайдагы айбандагы кылбайт, зордуктап жанагы боомго таштап өлтүрүп кеткен боюнча ал зөөкүр кармалыптыр. Анан негизи ушул комментарийлерден да окуп атабыз. Пожизненно бериш керек өмүр бою. Эме ошондой эле жанагы смертная казнь кылыш керек деп атат. Анан биз дагы ушулар боюнча дагы мыйзам жагын айта кетели. Негизи бул боюнча эми ему обеспечено да уже пожизненное лишение свободы деп өмүр бою эркинен ажыратылат. Негизи биздин мыйзамда өмүр бою эркинен ажыратуу эле бар да, жанагындай кастрация, анан смертная казнь деген бизде жок. Азыр негизи биз азыр өлүм жазасын азыр негизи ближайшее время алып келе албайбыз да. Бирок айтат элем, эмне үчүн өлүм жазасын алып туруп эле кутулуп кетиш керек? Анткени өлүм жазасын алганда бул мындайча айтканда ошо жазадан жеңил кутулуп кетет. Ошондуктан бул негизи бул зөөкүр өмүр бою эркинен ажыратылган жакшы деп эсептейт элем. Анткени бул менин жеке оюм. Анткени мына СИЗОго баргандан, камакка алынгандан баштап аякта өздөрүнүн мыйзамы бар. Мындайча айтканда, жалпак тил менен айтсак, ал өмүр бою ошол жерде жанагы ошо отурган заключенныйлар менен мындайча айтканда өзүнүн ал жерде наказаниясын катуу алат. Ошондуктан бул оңой эле кутулуп кетпеш керек. Ошо өмүр бою ошентип кордук көрүп бул дүйнөдөн өтүш керек деп айтат кетет элем. Анан ушул окуянын мен дагы азыр туугандары, жакын туугандары, ата-энелери, бир туугандары кандай акыбалда экенин биз дагы түшүнбөйбүз. Кудай сактасын, мындай жамандык эч кимге бербесин. Ошо бир туугандарынан, жакындарынан мен дагы терең көңүл айтам. Алла таалам ошо кыздын жайын жаннаттан, бейиштен кылсын деп айта кетет элек.